Бүгүнкү туура тамактанганыңыз эртеңки чын ден соолугуңузду шарттайт. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап, көптөгөн оорулардан сактап, сергек жашоо тартуулайт. Ден соолуктун чың болушу үчүн 80% туура тамактануу, 20% спорт керек дейт туура тамактануу боюнча кеңешчи Калыбек Баякунов. Туура тамактануунун негизги эрежелери. Күн чыккандан күн батканча 5-6 маал тамактануу керек. Тамактын өлчөмүнө эмес, пайдалуулугуна кароо керек. Белоктуу, клетчаткалуу жана пайдалуу майы бар азыктарды кабыл алуу туура. Тамак ашка өсүмдүк майын колдонсо жеңил болот. Малдын майын колдонуудан зат алмашуу, тамак сиңирүү бузулуп, адамдын салмагы көбөйөт. Адам баласынын организминин болжолдуу түрдө 75% суудан турат. Андыктан салмагыңызга жараша суу ичиңиз. 1 килограмм салмакка 30 мл суу туура келет. Мындай өлчөмдө сууну ичүүнүн себеби организмде күнүнө 2 литрдей суу ар кандай жолдор менен сыртка чыгып турат. Аны толуктап турбаса, суу жетишпегендиктен адам тез чарчап, кан айлануу бузулат. Сууну бир жолу баарын жутуп албай, аз-аздан ичүү сунушталат. Адам күнүнө 600 граммдан кем эмес жемиш жеп, организмди керектүү витаминдер менен толуктап туруусу зарыл. Мүмкүн болушунча кум шекерди, тузду аз пайдалануу керек. Кум шекердин ордуна таттуу жемиштерди, жаңгак, мөмө жемиштин кактары же таза бал менен алмаштырууга болот. Ооздогу тамакты шашпай, кеминде 20 жолу чайнап, майдалап, анан жутуу туура. Жарым фабрикаттарды, кетчуп, газдалган суусундук жана ылдам даярдалган фастфуд тамактардан баш тарткан оң. Айымдар ашыкча калория топтоп аламбы деп эртең мененки тамактан баш тартышат. Бирок бул туура эмес. Бул маалдагы тамактанууну өткөрүп жиберсек, кандын курамындагы канттын деңгээли түшүп, инсулин көтөрүлүп, организм май топтойт. Эгер ушундай ыргак менен кете берсе, адам бир жылда 5-7 килограммга чейин салмак кошот. Эртең менен курамында жай ажыроочу углеводдуу, белоктуу, клетчаткалуу азыктар, сууга бышкан жумуртка, кебектүү нан, чечевица, буурчак, сыр абдан пайдалуу. Мындай азыктар адамды ток кармап, энергия тартуулайт. Түшкү тамак. Адатта биз түшкү тамакты калориялуу тамактар менен камсыздаганга аракеттенебиз. Бул жаңылыштык. Түшкү тамакка орто калориялуу, эт кошулган суюк тамактарды ичкениңиз, гарнирге гречка, күрүч, тобурчак, чечевица жеген талапка ылайык. Камыр тамактын жана картошканын күнүмдүк өлчөмү 20 граммдан ашпашы керек. Ананда менюңузга жашылчалардан жасалган салатты кошууну унутпаңыз. Мындай меню кандагы холестериндин төмөндөшүнө жардам берет. Шашкедеги шамшум. Шашкеде майлуу жана электр мешинде бышкан бардык тамактардан баш тартуу зарыл. Мындай убакытта сыр, быштак, жемиштерди жеп, ширелерди ичүү керек. Кечки тамак. Кечкисин жеген ар бир тамагыңызда белоктун болушу шарт. Белоктон организмдеги клеткалар түзүлөт. Организмдеги белоктун жетишсиздиги иммунитетти түшүрүп, гормоналдык тең салмактуулукту жоготот. Кечки тамакка балыктын, тооктун, майда жана бодо малдын этин сууга кайнатып же бууга бышырып, буурчак, төбүрчак, сууга бышкан жумуртка, капустанын түрлөрүнөн жасалган даамдар сунушталат. Буларга албетте жашылча салаттарын кошуп жеңиз. Жашылчалар тамакты жакшы сиңирүүгө жардамын тийгизгенден тышкары, сиздин организмиңизди керектүү витаминдер менен камсыз кылып турат.